25-июлдун маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Капитал банктын 100% акциясы мурда жогорку кеңештин экс-спикери жана маркум ишкер Чыныбай Турсунбековдун балдарына таандык болчу. Улуу Эржанга 40%, кыздары Айдай жана Бегимайга ар биринен 30%дан. 25-июлдан тартып акциялардын бардык 100%ы министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик агенттикке өткөрүлдү. Буга чейин УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев маркум спикердин кыздары мыйзамсыз иштер менен алектенген деп билдирген. Анын айтымында банк 2010-жылы Максим Бакиевден Турсунбековдорго рейдерлик жол менен өтүп, Капитал банк болуп өзгөртүлгөн. Ташиев банк сатылып, андан түшкөн акчасы ипотекалык турак жайларды курууга жумшаларын айткан. Учурда Айдай Турсунбекова ТИЗОдо, ал эми бир тууганы Бегимай үй камагында. Аларга карата кылмыштуу кирешелерди мыйзамдаштыруу беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Мурда Капитал банк Акыл Инвест банк деп аталып жүргөнү белгилүү. Бул банкты 2008-жылы Максим Бакиевдин айланасындагы адам сатып алып, 2010-жылдагы революциядан кийин капиталдаштыра албай калган. 2012-жылы болсо банкты Турсунбеков сатып алып, атын өзгөрткөн. Анткени менен УКМКнын башчысы банкка эле эмес, Турсунбековдордун үй бүлөсүнүн башка бизнесине да доомат койгон. Ал Бишкектеги алкоголдук заводко тиешелүү 1,5 гектар жана Ысык көлдөгү 18 гектар жер тилкелери мыйзамсыз менчиктештирилип кеткенин билдирген. Ташиев Акун пансионатынын айланасындагы талашты айтып жатышы мүмкүн. 2022-жылы УКМК пансионатка 2008-жылы берилген 17,65 гектар жер мамлекетке кайтарылганын билдирген. Ошол учурда Турсунбекова үй бүлөлүк бизнести коргоп, пансионатка жер мыйзамдуу алынганын билдирген. Ал пансионат мурда Чынар деп аталганын, пансионатты үй бүлөсү 1999-жылы мамлекеттик аукциондон сатып алганын айткан. Селден куткаруу иштерин жүргүзгөндөн кийин Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин 16 кызматкери ооруканага жаткырылды. Бул тууралуу пресс-конференцияда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин биринчи орун басары Азамат Мамбетов билдирди. Куткаруучулардын иши абдан оор жана кооптуу. Алар белине чейин сууга кирип, адамдарды куткарат. Албетте, бул өзгөчө куткаруучулардын ден соолугуна таасир этпей койбойт. Бүгүнкү күндө 16 куткаруучу ооруканага жаткырылды. 37 кызматкер амбулатордук дарыланууда, деп белгиледи Мамбетов. УКМдин башчысы Бообек Ажекеев УКМ кызматкерлеринин акыркы селдер учурунда атайын кийимде эмес куткаруу иштерин жүргүзгөндүгү боюнча сынга жооп берип, сел учурунда куткаруучуларга кадимки кийимде иштөө жеңил экенин түшүндүрдү. Кыргызстан 17,7 миллион долларга күмүш, 295,2 миллион долларга алтын сатты. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча 2024-жылы Кыргызстан 17,7 миллион долларга 22 тонна 479 килограмм күмүш саткан. Анын көбү 21 тонна 733 килограммы Индияга апрель айында экспортталган. Кытайга, тактап айтканда Гонконгко 587 килограмм, ал эми Швейцарияга 157 килограмм жөнөтүлгөн. Ал эми алтын болсо 295,2 миллион долларга сатылып, металдын 4 тонна 234,5 килограммы экспортталган. 1848,5 килограмм алтын Гонконгко, андан азыраагы 1401 килограмм Улуу Британияга сатылган. Швейцария болсо 971 килограммдан ашык, ал эми Бириккен Араб Эмираттары 13,5 килограммдан ашык алтын сатып алган. Бишкектеги дүкөндөрдөн Золотая жизнь суусундугу алынды. Санэпидем көзөмөл кызматы Золотая жизнь деп аталган газдалган анар суусундугу сатылган 58 соода түйүнү менен базарларда текшерди. 7300дөн ашуун банка суусундук алынды. Бул суусундукту Саламаттык сактоо министрлиги ичүүнү сунуштабайт. Буга чейин оорулардын алдын алуу департаменти суусундукту сатыктан алууну сунуштаган. Андан азорубин E122 боёгучу табылган. Азорубин күчтүү аллерген, ринитти пайда кылышы мүмкүн. Ал эми E122 балдардын бир нерсеге кун коюусун начарлайт. Буга чейин суусундук Ош жана Чүй облустарында сатыктан алынган. Суусундуктун өзү Ооганстанда өндүрүлөт. Жыл башынан бери селден келтирилген зыяндын жалпы суммасы 1,1 миллиард сомду түздү. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары Азамат Мамбетов 25-июлда брифингде билдирди. Ал белгилегендей, Ош шаарында жана Арсланбапта болгон соңку селдин кесепеттеринен улам келтирилген зыяндын көлөмү көбөйөт. Мамбетов ошондой эле 2024-жылдын 24-июлуна карата Кыргызстанда 311 сел катталганын билдирди. Анын айтымында өткөн жылга салыштырмалуу селдин жүрүшү быйыл 501%га өскөн. Өткөн жылы жалпы 62 сел жүрүү катталган. Сузак округу боюнча жогорку кеңешке депутаттын мөөнөтүнүн мурда шайлоо 22 сентябрда өтөт. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Буга чейин бул округтан Тазабек Икрамов депутат болчу, бирок ал өз каалоосу менен депутаттык ыйгарым укуктарын тапшырган. Икрамов бул анын жеке чечими экенин белгилеп, бирок себебин түшүндүргөн эмес.
Кыргызстанда 15-мартта Аталар күнү белгиленет. Тиешелүү мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Ошондой эле ар жыл сайын май айынын 3-жекшембисинде белгиленүүчү энелер күнү да ушул мыйзам менен бекитилди. Мыйзам үй-бүлө институтун бекемдөөгө, ошондой эле коомдун өнүгүшүнө, аталар менен энелердин ролун жана салымын таанытууга багытталганын баса белгиленет. Оштун мурдагы чиновниктери сел өтүүчү жерлерди менчикке мыйзамсыз берүүгө шектелип кармалды. УКМК Ош шаарынын мурдагы вице-мэри Жасур Азимов, мурдагы башкы архитектору Алтынбек Токошов, Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын мурдагы башчысы Ашымжан Симетиев жана 30 адыр айыл өкмөтүнүн башчысы Ильяс Сансызбаев эмне үчүн кармалганын түшүндүрдү. Мекемеден билдиришкендей, алар Ош шаардык кеңешинин депутаты ИАШга Ош шаарынын түштүгүндө жайгашкан Туран Кичи районундагы сел өтө турган каналдан 2,2 гектар жер алууга жардам берген. Мамлекеттик комитеттен депутат ошол жерде табигый каналдардын жээгин толтуруп тегиздегенин айтышууда. Жекече турак жай куруу үчүн жер тилкелерин сатууга аянтча түзгөн. Кийинчерээк жер 30 участокко бөлүнүп, үчүнчү жактарга сатылып, андан соң үйлөр курулган. Буга байланыштуу сел сууларын агызуучу каналдардын жоктугунан катуу жаан-чачын жааган учурда чоң сел агымдары Ош шаарындагы Бакыт, Күрөңкиев жана Молодежная көчөлөрүндө жайгашкан турак үйлөргө түшкөн. Натыйжада Туран Кичи районуна жакын жайгашкан жеке турак жайларды жана жерлерди аймакты көрктөндүрүү инфраструктурасын сел алып, жашоочулардын өмүрүнө коркунуч жаралган дешти УКМКдан. Ал эми жерге ээлик кылган Ош шаардык кеңешинин депутаты ИАШ аттуу жаранга издөө жарыяланды. УКМКдан белгилешкендей, жергиликтүү жана мамлекеттик органдардын аракеттеринин мыйзамдуулугун, ошондой эле селдин кесепетинен келип чыккан олуттуу зыяндардын себептерин жана шарттарын аныктоо боюнча иштер уланууда. Кыргызстанда Мекен бренди менен ноутбуктар чогултула баштады. Кыргыз индустрия ноутбуктарды жеке өзүнүн өндүрүштүк базасында анын туулдуу ишканасы болгон Кыргыз электроника ЖЧКсы чогултуп атканын билдирди. Ишканага Acer жана Lenovo ноутбук жана планшеттери үчүн компоненттерди өндүрүп берген Кытайдын Clovertech Industries компаниясынан электрондук компьютерлерден жана жабдуулардын тесттик үлгүлөрү келип түшкөнү белгиленет. Бул кыргызстандыктарга, анын ичинде мектеп окуучулары менен студенттерге арзан баада сапаттуу ноутбуктарды, хромбуктарды жана планшеттерди сатып алууга мүмкүнчүлүк берет деп белгилешти мамлекеттик ишканадан. Компания каалоочулар KE Check.kg сайттан буйрутма бере алышарын кошумчалады. Ноутбуктардан тышкары Кыргыз электроника Мекен бренди менен смартфондорду да чогултат. Алардын керек жарактары да чет өлкөдөн алынып келинет. Смартфондордун биринчи партиясы сентябрга жеткиликтүү болот. Анын баасы 10-11 миң сомдун тегерегинде болот. Илимдер академиясынын мурдагы кызматкери Жоомарт Карабаевдин жактоочусу УКМКнын тергөөчүсүн сотко берди. Бул тууралуу Карабаевдин жактоочусу Акынбек Ногоев 25-июлда Азаттыкка билдирди. Анын айтымында УКМКнын тергөөчүсү Азат Султаналиев жактоочунун Карабаевдин иши боюнча экспертиза дайындоо өтүнүчүн мыйзам чектеген 3 күндүк мөөнөттө карабай жооп бербегендигине байланыштуу Бишкектин 1-май райондук сотуна арыз жазган. Отурум 29-июлда болот. Жоомарт Карабаевдин камактан жазган билдирүүсү 24-июлда анын Facebook'тагы барагана жарыяланган. Ал тергөөчү өзүнүн кесиптик кызматтык милдеттерин так аткарбай жатканын белгилеп, буга УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин көңүл буруусун суранган. Адвокат Ногоев Facebook'ка чыккан билдирүү Карабаевга таандык экенин бышыктап, интернетке анын жакындары аркылуу жарыяланганын белгиледи. Азырынча УКМК жана аталган тергөөчү комментарий бере элек. Жактоочу Ногоев кошумчалагандай, Жоомарт Карабаев телефон колдонуп Facebook'ка билдирүү жазып жатат деген негизде жаза изоляторуна киргизилген. Бирок Карабаев жактоочуга телефон колдонбогонун билдирген. Эгер анын жанынан телефон табылса, бул атайын уюштурулган. Бүгүн да Жоомарт Карабаевдин Facebook барагына жакындары анын билдирүүсүн жарыялады. Эгер ал изоляторунда болсо, кантип Facebook'ка кирмегиле, деди жактоочу. Улуттук илимдер академиясынын мамлекет жана укук институтунун мурдагы кызматкери Жоомарт Карабаев 2-июлда УКМКга суракка чакыртылган. Күбө катары. Бирок атайын кызматтын өкүлдөрү аны ошол эле күнү кармап, ал эми Бишкектин 1-май райондук соту 19-августка чейин камакка алган. Ал Facebook'тагы посттору үчүн массалык башаламандыктарга чакырыктар жана бийлик өкүлдөрүнө баш ийбөө беренелери боюнча шектелип жатат. Карабаев постторунда улуттук илимдер академияны жана бийликти сынга алган болчу.